Саламатсыздарбы достор. Мына мен бүгүн Мир академияны бүткөнүбүзгө 50 жыл болгон торжественный собранияга кирип баратам. Бул актовый зал. Ушул актовый залда 50 жыл мурда ушул жерде жүргөн однокурсниктерибиз менен Гиппократтын антын 1973 жылы бердик эле. Ал эми бүгүн бул академияны бүткөнүбүзгө 50 жыл болуп, 50 жыл Кыргызстандын ар кайсы жеринде иштеп жүрүп, 50 жылдан кийин кайра чогулуп, бүгүн ушундай кубанычтуу торжественный собранияда чогулуп атабыз. Мен азыр курсташтарымды карап, көпчүлүгүбүз бири-бирибизди тааный албай калыптырбыз. Бир кезде 1973 жылы баарыбыз супсулуу, татынакай, жаңы кызматка бараткан адамдар элек. Азыр болсо биз бири-бирибизди көрүп, көпчүлүгүбүз тааныбай атып, эми таанып, көзүбүздөн таанып атабыз, сөзүбүздөн таанып, аябай кубанып турган учурубуз. Азыр салтанаттуу жыйналыш башталат. Андан кийин ушул Мед академиянын биз үчүн даярдаган концертин көрөбүз. Андан кийин ушул жерде отурган 74 врач калыптырбыз. Ошол 210 кишиден көп кишилер Мед академияны бүттүк эле 1973 жылы. Мына 50 жылдан кийин кайра чогулганыбызда 74 гана врач калыптырбыз. Азыр болсо бирок баардыгыбыз тең өкмөт үчүн иштеп жүргөн экенбиз. Ошон үчүн бүгүн бизде ушундай салтанаттуу жыйналыш болгон жатат. Андан кийин баарыбызды Арзу ресторанына банкетке чакыруу болуп атат. Мына бул Мед академиянын ушул тепкичтеринен 50 жыл мурда ушулардан ойноп, момтип, секирип түшчү элек. Ушул кафедрадан бир кафедрага чуркап жүрүп, ушинтип окучу элек. Мына азыр торжественный собрание бүтүп, баардыгыбызды Мед академиянын музейине алып келди. Биз бул музейден биздин жаш кезибиздеги сүрөттөрдү көрүп алып, баарыбыз кубанып, ушундай өзүбүзгө өзүбүз ыраазы болуп жүрөбүз. Эми ошол 50 жылдын ичинде деле ушул жерде жүргөндөрүбүздүн көпчүлүгү дагы эле элдин дердип арылап, Кыргызстандын булуң бурчунда иштеп жүрүптүрбүз. Азыр ал сүрөттөрүбүздү дагы эми мындан ары дагы бияка алып келип бергиле деп сурап атышат. Биздин аркабызда ушул быйыл 1-курска келген студенттер бизди карап алып ыйлап аткандар да бар, кубанып аткандар да бар. Баарыбыз ыйладык да ошол жерде.